Анда эмесе биз Машпатойдун нотасын разбор кылабыз. Өзү бир эле барак. Мындай эле бир эле бет да. Просто бир нерсени 3 жолу же 2 жолу кайталайсың деп жазбай эле нотасын кайра көчүрүп эле жаза берген. Ошон үчүн муну көргөн киши жүрөгү, муну көргөн адам жүрөгү түшүп, көз коркок, кол батыр. Мен силерге оңой жеткиликтүү кылып көрсөтүп берем. Оңой ойноп кетесиңер. Мынакей. 3-чү томдон ойнойбуз. Релареге гүлөнөт. Мондай нота болот атпайбы? Мондай ноталар болот атко. Ошону сиз сөзсүз түрдө мону ылдый, мону өйдө ойнойсуңар. Мун кандай ойнолот деп сурай бергендин кажети жок. Бүт жакта ушундай ойнолот мынакей. Ошон үчүн могуларга үстүнө жазган эмес. Мынакей бул жака да жазган эмес. Кандай ойнош керек? Анткени үчүн белгилүү муну ылдый, мону өйдө ойнойсуңар. Автор Атай Огонбаев, Чалагыс Исабаевдин нотага көчүрүп жазылганы, бастырылып жазылганы варианты боюнча тюнерден силер ойноп атканда дону, фаны басып атканда фа диез көрсөтүп туруш керек тюнерде, дону басып атканда до диез көрсөтүлүп туруш керек. Бул 4кө санайсың дегенди көрсөтөт, аны кийинчерээк өтөбүз. Ошондо 1, 2, 3, 4 дегиче муну ушул сүйлөмдү ойноп бүтүш керек. Анда эмесе биринчи ноталарын читкас листа деп коет. Биз нотасын окушубуз керек. Мынакей. Буну 2 ля турбайбы? Ошону бир эле ойнолот. Жүрөңөр түшпөсүн мынакей. Ла 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 ла. Ушундай ойнолот. Бул 2 ля жазылып аткан себеби анткени биз шилтеп ойнойбуз да. Мынакей. Ошондо ла 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 ла. Монун баары ылдый болот. Жазылган эмес. Анткени бул жакта көрсөтүлгөн, кайра жазган эмес. Ушуну 2 жолу ушуну кайталап ойнойсуң дебей эле, кайра эле ушуну кайра көчүрүп жазып койгон бияка. Муну ойносоңуз, сиз значит муну деле ойногон болосуз. Анткени үчүн бай айтып атпаймынбы, жөн эле кайра көчүрүп жаза берген үчүн көзгө аябай узун көрүнүп, коркуп, баягы көз коркуп калат да, анан мээ да коркуп, ушунча чоң турбай, узун турбай деп жаттабай жүрө берет. А негизи өзү кыска эле Машпатой. Ушул нотасын кайра эле жазган. Андан кийин 3-чү сүйлөм. Ла ре ре ла 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 ла. Эми кайра эле ушуну көчүрүп жазган. Ошол эле. Көрдүңөрбү? Анан ла ре ре ми ре ре фа ре ре ла. Ушуну эле кайра жазып койгон мынакей. Ла ре ре ми ре ре фа ре ре ла. Көрдүңөрбү? Ла ре ре ми 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 ре ре фа фа фа. Мынакей астыңкы ноталарды ойнобойсуздар да, үстүңкү эле ноталарды ойнойсуз. Астыңкы ноталар биз шилтегенде эле өзү эле ойнолуп кете берет. Ла ре ре ми 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 ре ре фа 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 ми фа фа ми ре ре ла 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 ла. Эми ушул 2 сүйлөмдү мынакей 1, 2 сүйлөмдү кайра эле могу жактан ушу экөөнү 2 жолу кайталайсыңар деп бейле, кайра эле ушуну маяка көчүрүп жазып койгон. Ошол эле сүйлөмдү ойнойсуздар. Мынакей. Биз мына маяка чейин ойногонду үйрөнөбүз.